Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга дагы бир жолу салам айтабыз. Халба шоу программасы өз ишин баштайт. Бүгүн өзгөчө эфир болуп турат. Бүгүн өзгөчө адамдар келди, коноктор келди. Бүгүн бир күлкү шаңга бөлүнгөн 100% кепилдик бере берели сиздерге. Алдыда биз менен бирге болуңуздар дейли. Мен Алпири Адамкулова алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен бирге болом. Ал эми бүгүн бизде конокто урматтуу көрүүчүлөр тааныштырып өтөйүн. Жөнөкөй инсандар дагы бизге мына ушинтип конок болуп келе алышат. Болгондо дагы бүгүн өзгөчө конокторду чакырдык. Жалаң келиндер командалары. Болгондо дагы бул 4 конок бүгүн кандай десек, бир уурунун келиндери десек туура болот. Алдыда кененирээк өздөрү да айтып беришет. Анда эмесе мен оң тарабымдагы биздин сулуулар менен тааныштырып өтөлү. Азиза Изабекова бизде конокто. Кочобулар. Кош келиңиз. Рахмат. Дароо эле мындай сурагым келип атат. Балдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен 4 балам бар. Улуусу 9га чыгып калды. Аты Арузат, экинчи балам 7ге чыгып калды, аты Алибек, үчүнчүсү 4кө чыкты, Даниэль, 4-түнчүсү 5 ай. 4 баланын энесимин. Азыр жашыңыз канчада? Азыр жашым 29та. 30га чыга электе 4 баланын энеси жана жаш боюнча сакталган, Келиңиздер, кол чабып коелу, Азаматсыз дейли. Ал эми Азиза менен биргеликте бүгүн бир командада болуп турчу дагы бир бизде коногубуз бар. Рахат Кумурзаева бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар. Кош келиңиз. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? 21 жашымда. 21 жашта. Биринчи барган күндөрү, мисалы, азыр жаңыдан турмушка чыксамбы, келин болоюн деп аткандар бар да, ошолорго жаңы барган мезгилде эмне кылыш керек, ошону айтып берип коюңузчу. Жаңы барган мезгилде эң негизгиси эле баягы эрте туруш керек деген келиндик эме болот го дейм. Эрте туруп, кайнене, кайнатага чай бериш керек. Анан кандай күн өтөт, коноктор келет, конокторду тозуп, оокатты кандай кылсам, кандай тамак жасасам деген ой келет да. Кыз кезибизде ага деле эме берип, маани бере бербейбиз да. Келин болгондо эң негизгиси ошо бүгүн эмне тамак жасап, ушул тамагым кайын журтума жакса экен деген ойдо. Эң негизгиси эле. Анан туура эмес болуп калган жокпу, жакшы эле болду экен. Тамагың ичпей калса кайгырасың да. Жакпай калды, эмне болду дейсиң. Эң негизги ошо биринчи ойлогон. Киргенде эле келиндин биринчи күнү ошону ойлойт го дейм. Жакшы. Келиңиздер, анда Рахат жеңе, Азиза жеңе, сиздердин командаңыздардын бири аты аталышы болуш керек. Кандай коесуздар? Эмне команда? Кызгалдактар деп коелу анда. Кызгалдактар. Эми азыр май айында, кызгалдактын май мезгили, ошондой коюп. Кыздар болот, кыз сез кой эле. Анда кызгалдактар командасына кол чабуулар. Кош келиңиздер дейли. Кызгалдактар командасына каршылаш чыга турган бүгүн бизде дагы бир команда бар. Бир аздан кийин аты жөндөрү менен тааныштырабыз. Алардын мүчөлөрү Айпери Сембаева бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар. Кош келиңиз. Айпери жеңе, айтсаңыз, сиз мисалы келиндерге азыркы күндө, мисалы, заманбап келиндер болуп калышпады, кандай кеңештерди айтар элеңиз? Кандай кеңеш? Эми биринчиден келиндерге айтарым, өздөрүн карап, жашынакай алып жүрүш керек. Келин десе эле өзүн таштап койбой, таштап койбой. Кандай десем, эми күйөөгө тийгенден кийин баардык кыздар эле өзгөрүүгө туш келет, например, кандай эми кайын журтка көнүш аябай оор да менимче. Мен өзүм келгенде негизи мындай көпкө чейин көнө албай жүрүп анан көнгөм да. Ошон үчүн ар бир эмесине кунт коюп, жакын болуп, мындай жүрөгүнө жакын алып, кайын журтун принимать этсе, ошончо бат көнөт го деп ойлойм да. Менимче ошол эле. Кабыл алыш керек бар. Кабыл алыш керек, анткени уже ошого даяр болуп барасың да.
Мен үчүн билбейм аябай эле оор болгон. Түшүнүктүү. Келгиздер Айпер жеңеңизге кол чабып коелу, Айпер жеңеңиз менен биргеликте бир команда боло турчу Азиза Канатбекова бизде конокто. Кол чабуулар. Кош келдиңиз жеңе. Кош келдик. Ушул жерде отурган жеңелердин улусу сиз окшойсуз. Жаш боюнча улусу менмин. Мындай Жол боюнча экинчисимин. Экинчиси. Бияктан кийин. Рахат жеңеден кийин сиз. Сиз канча балалуу болдуңуз? Мен 3 балалуу. Улус канчада? Улус 11-ге чыгат. Улус 11-ге чыгат. Андан кийинкиси экинчиси 8-де. Үчүнчүсү 4-кө чыгат буюрса. Ошол. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? 19. 19. Эрте эле турмушка аттаныптырсыз, Эрте турмушка аттангам. Мисалы, кээ бирөө эрте чыкпаш керек, же эрте чыгып алган эле жакшы, эрте балалуу болот деп айтышат. Сиздин оюңуз кандай? Менин жеке оюм, мен өзүмдүн практикаман өткөн боюнча, мисалы мен жалеть этпейм да, кыргызчасы кандай болуп калат. Өкүнбөйм. Потому что анткени эрте балалуу болосуң, эрте көнөсүң, ошол үй бүлөнүн мындай ошол үй бүлөнүн мыйзамдарына дегендейчи мындай. Убагы өткөндө деле жакшы. Себеби мындай көп нерсени көрүп, окуп, мисалы, иштеп, карьераны да түзсөң болот, бирок мен оюмча 19 жаш, мен өзүмдүн жеке оюм боюнча сонун убакта. Туура эле убакта. Ойноп күлүп баткөн. Мен ошондо кеңеш бермекмин. Жакшы. Жолуксаңар курс ача албайсызбы? Мына ушундай кеңештер болду. Анда Айпер жеңе, Азиза жеңе, сиздердин да командаңыздардын аты болсун. Кандай коесуздар? Биз Айпер экөөбүз тең эмебиз да. Көлдөнбүз да. Анан аккуу болобуз. Көлдөн аккууларбыз. Аккуулар командасы анда, жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мынакей өзгөчө коноктор келген эсиңиздерге салып өтөлү. Кызгалдактар жана аккуулар командасы деген эки топко бөлүндүк. Алдыда кызык ой болот, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Анда эмесе биринчи оюнубузду баштай берели. Биринчи оюнубуз бул тамга жегич деп аталат. Тамгаларды жейбиз азыр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Анда эмесе баштадык. Урматтуу жеңелер, тамга жегич оюнубуздун шарты жөнөкөй эле. Суроолор берилет, ошол суроолорго бат-баттан жооп бересиздер. Болгону, ал суроонун башында бир тамганы айтабыз, дайыма ошол тамгадан баштап жооп беришиңиздер керек. Кайсы командадан баштайлы анда? Бияктан. Улуу жеңелер спекта турбай баштайлы. Макулсуздарбы жеңелер? Анда кызгалдактардан баштай берели. Сиздерге жардам бере берсек болот да, Ооба, кимиңер ойнойсуңар? Экинчиңе жардам берип турсаңар болот? Жеңе сиз ойноңуз, мен сизге жардам берейин. Анда Кандай карап отурайлы? Биякты карап отурайлы? Жок, ушундай эле отура бериңиздер. Рахат жеңе ойнойт экенсиз, Айза жеңе, сиз жардам берип жардамчы болоюн, болот. Анда сизге берилүүчү тамга бул М тамгасы. М тамгасынан биз жооп беришибиз керек. Бардык суроолорго М тамгасынан башталган, аракет кылайлы. Аракет кылыңыздар. Ар бир оюнда бизде убакыт чектелүү, ошондуктан батыраак жооп бергенге аракет кылышыңыздар керек упай топтоо үчүн. Жана оюндун жыйынтыгында кайсы команда жеңишке жетишкен болсо, бизде билеттер бар. Хорошо. Анда кызгалдактар даяр, Рахат жеңе даяр, сизге берилүүчү тамга М тамгасы. Биринчи суроо. Президент эс алууда эмне жейт? Манго. Бактарда ким тигет? Милиционер. Акчаны каяка чачса болот? Мексикага. Жазында кимдер уктабайт? Маймылдар. Пил эртең менен эмне кылат? Машыгат.
Оюнчук каяктан сатып алса болот? Магазинден. Дженнифер Лопестин жакшы көргөн унаасы? Мерс. Сиздин жакшы көргөн ырчы? Майкл Джексон. Учкан чычкандар кайда уктайт? Москвада. Ипотекада ким биринчи кезекте? Майкл Джексон. Тойдо кимди биринчи куттукташ керек? Мамандарды. Сүйүү канча турат? Биз утабыз кой, Сүйүү канча турат? Миллион. Миллиард. Таксиде эмне кылбоо керек? Убакыт бүттү. Маймыл болбош керек. Убакыт бүттү. Мына ошончо акыркы суроого жооп берип жетишип калышты. Кызгалдактар командасы ойноду. Кандай жакшы эле экен? Сонун экен. Бизге аябай жагып атат. Даяр эмеспиз деп коюшуп калам. Колчоолор. Анда эмесе аккууларга кезек келип жетти. Сиздерден ким ойнойт? Жеңем ойнойсуз. Мен жардамчысы болойм. Айза жеңе ойнойсуз, э? Ойнойт. Анда сизге берилүүчү тамга С тамгасы. Даярсызбы? Ошо даярдан келгенбиз деп койчу. Анда даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Баштадык биринчи суроо. Биринчи жолугушууда эмне белек берсе болот? Союз. Тоокту эмнеге алмашса болот? Семечкага. Кирпич чечендер бутуна эмне кийишет? Сланцы. Сапожка. Маймылды кайдан сатып алса болот? Сарайдан. Митингке эмне деп кыйкырышат? Садыргет. Садыргет. Сиз сулуусузбу? Суп-сулуумун. Эмне кылган жакпайт? Сүйлөшкөн. Жок. Сүйлөшкөн жакпайт. Эмне жардам беребиз? Корпоративге кимди чакырасыз? Кайка? Корпоративге. Сулууларды. Сулууларды. Кредитке канча акча төлөш керек? 8 миллион. Көлдүн түбүнөн эмне тапса болот? Саат. Кыргыз кухнясынын даамдуу тамагы? Сеш бармак. Салат да койсуз. Сорпо деп айтчу. Балаңыздын аты убакыт бүттү. Убакыт бүтүптүр. Мына ошентип кочоп коелу, деңиздер. Эки команда тең жакшы жооп бере алды. Жалпы канча суроого жооп берди деген суроо жаралган болсо, Кызгалдактар командасы биринчи болуп ойношкон. Алар 13 суроого жооп берип жетишти. Кочоолор. Ал эми аккуулар командасы 12 суроого жооп берип жетишиптир, кочоолор. Ошон менен бир жооп көбүрөөк болуп Кызгалдактар командасына бир упай берилди. Тамга чегич оюнунда 1-0 эсебинде келе жатабыз. Сиздерге берилген суроолордун ичинен кайсы суроо көбүрөөк эсиңиздерде калды? Же мындай таппай калган, кыйналган. Биздики көп эле Майкл Джексон болуп кетти. Ошолор эсимде калып калды. Акчаны каяка жашса болот деп атпарды? Москвага. Москвадан акча жетет. Кайсы суроо жакты? Кайсы суроо? Мага Мен тамак таппай калдым. Семечка, тоокту семечке алмаштырса болот дегеним. Эсимде калып калыптыр. Дегендегиси. Союз бериш керек. Биринчи жолу. Жок эми союз деген негизи убагында аябай эле кымбат болуп туруп алды да мен сразу оюска келди да жанагы эмеде деле Инстаграмда деле жүрбөдү эле кыздарга букет союзден берели дегенчи анан ошону ойлонуп кетти окшойт да жеңемчи. Мына ушундай шандуу маанайда биз программабызды уланта берели. Кийинки оюнубуз болсо «Алло, сен кайдасың» деп аталат. Азыр биздин жеңелерден дагы бир сонун оюн болот деген ишеним чоң. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. «Алло, сен кайдасың» оюнун баштай берели. Азыр жогоруда Кызгалдактар баштаган болчу, эми азыр аккуулар командасы баштайт. Оюндун шарты, жеңелер. Бул жерде экранга ар кайсы жерлер чыгат. Айза жеңе сиз көрбөйсүз, Айпер жеңе сиз айтып бересиз. Сиз көрүп турасыз.
Мисалы, аэропорт деп чыгышы мүмкүн. Жакындатып мен айтам, точноюн айтам. Аэропорттун өзүн айтпайсыз, калганын баарын айта берсеңиз болот. Болгону колду кыймылдатпайсыз, айтып эле бересиз. Хорошо. Буга да убакыт берилет, ошондуктан көбүрөөк тапканга аракет кылыңыздар. Ар бир жерде сиз алло сен кайдасың деп бул жактан сурап туруңуз. Мен бул жердемин деп жакындат айтып бересиз. Болду. Түшүнүктүү, дайырсыздарбы? Анда баштадык, убакыт кетти. Биринчи жер сураңыз. Алло, сен кайдасың? Көп элдер бактылуу болгон жерде. ЗАГС. Кийинкиси. Биз Алло, сен кайдасың? Биз кышында эс алышуу жер. Канат экөөбүздүн сүрөттөрүбүз бар. Каракол. Көп. Карналышка. Биздеги жак. Демдей. Биздин тегерек четтеги эле жерге. Силер дагы жок, силер дагы барып келгенсиңер. 10 жылдыгыңарда барган жактагы жакын жер. 10 жылдыкта Супара жакта, Супара дин тегерек четинде бар. Башкасын айт. Кийинкиси. Машинаны айдап баратканда тез эле токтотуп салып бир жакка тыгып салат го. Стоянка. Штраф стоянка. Кийинкиси. Кереги жок нерсенин баарын биз таштайбыз го. Мындай эч Таштанды. Кийинкиси. Жылдамада жанагы биз канттан жылдамага чейин барабыз го. Жеткендеги эле токтогон жер эмне деп аталат? Остановка. Жок, светофордун биягы эле. Маршруткалардын эң акыркы жери бар, токтойт го. Конечный. Кийинкиси. Паттан алло каяктасың? Бизде деген эң эме парк бар да, мындай сейилдөөчү жер, шаардын ичинде. Жеңиш парк, Панфилов. Убакыт бүттү, акыркысын тапканга жетишип калды. Жакшы, түшүндүрүп берүү оңойлуу болду. Тапкан оңойлуу болду. Жакшы. Мына ушундай акылдар командасы оюн көрсөттү. Ал эми азыр болсо кызгалдактарга кезек берели. Алар канча жерди табышат болду экен, алдыда байкайбыз. Аны эмесе кызгалдактар командасы кийинки оюнубузга келди. Алло, сен кайдасың деп улам жеңилсиз сурап турабыз. Алло, сиз кайдасыз жеңе? Азыр башталат. Ушинтип сурап турасыз, сиз болсо айтып турасыз, Оюн түшүнүктүү болду болуш керек. Түшүнүктүү. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык. Биринчи жер. Алло, сиз кайдасыз жеңе? Жердин астына киребиз. Метро. Жок, жердин астына ар бир үйдүн. Погреб. Жок. Ошонун эле башкачасы да. Үңкүр. Жок, орусчасы ошо. Жердин алдына кирген элдин баарында эле бар. Метро. Башкасы. Бир нерселердин баарын салып сактайсыз го. Кийинкиси. Бизден өйдө кетип баратканда, көл жака кетип баратканда. Бул жол менен, жек жол менен. Кайсы жерден деп сурасаңыз айтат да. Кеминден. Ошонун кайсы кемини? Кичи кемин, чоң кемин. Кийинкиси. Мындай суунун үстүндө жүрөт. Баллон. Жок, чоң корабль. Кийинкиси. Алло, сиз кайдасыз жеңе? Магазиндердин аты. Биз барабызбы? Ошолордун аты, продукты саткан. Жок, продукты саткандын кыргызчасы. Продукт саткан, кыргызчасы, магазиндин кыргызчасы которуп жазып коюшат го мындай. Дүкөн. Жок. Ошонун продуктунун башкасы. Кийинкиси. Ойнайбыз. Бракетка. Жок. Кичинекей жок менен мындай алып ойнайбыз. Мындай кичинекей шарик менен эле алып, Качмай топ. Жок, кыздар, балдар болуп аркы берки жакта ойношот го, кичинекей столдо отурушуп. Теннис. Алло, сиз кайдасыз жеңе? Көлдүн үстүндө кетип баратам бир нерсе менен Көлдүн үстүндө жүрөт кыргызча. Көлдүн үстүндө жүрөт. Баллон. Жок, кыргызча. Корабль. Ошонун кыргызчасы корабль. Кеме. Жок. Дагы беркиси мындай. Мотоцикл. Жок. Алло, сиз кайдасыз? Бүтү. Жегем жакшы мотоцикл менен жүрөт. Кайык болчу. Адреналин жетпейт окшойт деп коем да. Мына ошентип алло сен кайдасың оюнда кызыктуу жыйынтыкталды. Жыйынтыктарга келип карай турган болсок, жогоруда кызгалдактар азыр ойноп кетишти. 3 жерди туура таап алышты. О чаап коелу.
Ал эми Аккуулар командасы 5 жерде туура таап алышты. Оча коелу, Ошону менен бул оюнда Аккуулар командасына 1 упай бердик. Ошону менен жалпы эсеп 1-1 эсебинде тең келе жатабыз. Жеңилер. Жагып атабы оюн? Уланталы. Улантайлы. Жеңилер эми ачылып башташты. Аны Эми баштадык. Кийинки оюнубузга кезек берер эле. Бул жарнама базары деп аталат. Жарнама базары оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу жеңелер, сиздердин колуңуздарга мына ушундай музыкалык аспаптар, бул оюнчук түрүндө болушу мүмкүн, колуңуздарга бердик. Мына ушул колуңуздардагы буюмдарды кыскасы жарнама кыласыздар. Реклама. Бул көрүүчүлөргө сиздер реклама кылышыңыздар керек. Бул жерде ушунун эле атын айтпастан өзүңүздөр каалагандай ат койсоңуздар болот. Кыскасы күлкүлүү, ошол эле учурда тамашалуу, ошол эле учурда элге кызыктуу болуш керек. Сиздердин баягы айтканыңыздарды жыйынтыкты биздин режиссерлор командабыз чыгарат. Кайсы команда жакшы айтса, жарнама кылса, алар упай берет. Ошондуктан сиздерге даярданууга 3 мүнөт убакыт берели. 3 мүнөт даярданыңыздар. Эгерде жазабыз десеңиз, сиздерге азыр кагаздарды берем, жазсаңыздар болот. Жазып алсак болобу? Азыр берем, анда эмесе сиздерге 3 мүнөт убакыт берели. Аны эмесе биз программабызды уланталы, бизге жаңадан кошулуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо кош келиңиздер дейли. Көрүп жатканыңыздар Халва шоу программасы. Ал эми бүгүнкү биздин коноктор болсо жалаң жеңелер конокто. Аны эмесе кызгалдактар жана Аккуулар командасы бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жарнама базары оюнуна кезек келип жеткен. Азыр жарнаманы биз кызгалдактарга өткөрүп берели. Сөз сиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Бул камераны карап алсаңыздар болот. Бул маңдайдагы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Биз сиздерге ушундай бир аспап даярдадык. Бул эмне деп атасыңар? Мындай музыкальный аспап. Бул аспап негизи баланын аң сезимин өстүргөнгө жакшы экен. Ыңгайлуу экен. Азыркы балдар уюлдук телефондордо отуруп, психологиялары бузулуп баштады. Энелер да көңүл бурбай ошо уюлдук телефондорду берип, баланы тынчытып калышты. Мен оюмча ал нерсе туура эмес. Ар бир балага көңүл буруш керек. Ар бир бала менен ойнош керек. Оюнчуктарды ушундай аң сезимин өстүргөн оюнчуктарды алып бериш керек деп ойлойм. Бул аспап биздики баасын канча деп чечтик жеңе? 1,5 миңден, анан акция боюнча 500кө беребиз. Өзүбүз доставкасы бекер болот. Барып, ушуну чертип, мынтип, ырдап, балдарыңыздарга кызыгуу кылып, ырдап, бийлеп. Биз команда менен да жолдошторубуз барат да бизге. Жолдошторубуз бийлейт. Жарамадан сыяктуу кылып. Биз жанагы эмеде садикте эң биринчи ырдашат го. Ай чыкты, мына ырдап коелу ошо. Келиңиздер анда, жеңелер, сиздердин аткарууңуздарда болсун. Ырдап коелу. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Очалар, азабан Билет деп аткандачы. Биз жолдошторубуз бийлейт да барганда. Балдарыбызды да алып барабыз, алар чертет, биз мындай. Ар бир баланын көңүлүн ачканга биз даярбыз. Даярбыз. Алсаңыздар болот, урматтуу элим. Эч кандай өкүнбөйсүздөр.
бул аспапты алган киши баласына бактылуу балалык тартуулайт. Скидканы 200 берип коелу. Бала үчүн бизге ошондо буларды жалко эмес деп коелу. Силердики ошондо семейный ушундай жардама болуп Жакшылап чай берсеңиздер, биздин балалык эстедип сонун жардама болуп өттү кызгалдактар командасынан. Ал эми азыр болсо акуулар сиздерге кезек келип жетти, келиңиздер. Бизде бул аспапты көргөндө эле сразу эмне эсибизге келет? той эсибизге келет. Той эсибизге келет. Мурда кийин азыр мындай эмелер өнүгүп калып эле көбүнчөсү готовый эме менен келип атпайбы? А так жандуу үн менен ырдаганга эң ылайыктуу аспап. Негизи, к сожалению, мен өзүм ойнай албайм, бирок предлагать этем силерге. Жалаң гана жакшылыктарда эме слушать этет дейм силерге. И самое главное, удобный, маленький, любой жака салып алып, эс алууга болобу, досторуңар менен болобу, тойлорго болобу, алып барып көңүл ачсаңыздар болот. Биздики деле эме менен да, акция менен болгону 999 сомго, анын ичине жеңем экөөбүздүн тамада услугасы кирет дейм. Булардыкы семейники, биздики жеңем экөөбүздүкү болсун. Азыркы учурга тойлорго, үйлөргө барып калышты го. Ошого окшош Жарамазан, булар айтпады, жарамазан катары деп деле айтып колдонуп жүрө берсек болот. Жеңил экен. Биздики деген эме да мындай. 21 кылымдын 21 кылымдын достижениясы маленький болуп, анан жеңем экөөбүзгө да мындай удобный любой жака салып кеткенге алсаңар болот. Жеңелер, сиздер эми тамада болуп атсаңыздар, Ырдап салыңыздар. ырдайсыздар болуш керек сөз. Келиңиздер, сиздер дагы бир чыгарма ырдап коюңуздар. Жеңелер командасы болгон соң, эми жеңелерге арнап ырдап коелу, толугунан билбесек дагы бир куплет. Макул, жакшы болот. Атарытып алыстан келдик жеңелер, ташты ийип сизге салам бердик жеңелер. Тагдыр кошуп эки жаштын бүгүн тоюнда. Эки жаштын бүгүн тоюнда сыйлап коелу. Ай жеңелер, айда жеңелер, аппа бакаям бакшайым жеңелер. Ай жеңелер, айда жеңелер, бүндөй назик сүйбөй жеңелер. Очолор ушундай аткаруу болуп өттү. Бүгүнкү командалар, бүгүнкү жарнамалар өзгөчө болуп атат десек жаңылышпайбы, анткени бул учурга чейин жазып, жомон айтып берип коюшкан болсо, бүгүн ырлар да аткарып атышат, сонундай жарнама болуп атат. Анан албетте мындай бардыгы балалуу болгондугу үчүн балдарга керектүү маалыматтарды да айтып атышат дегендей кыскасы бардыгы сон. Анда эмесе биздин командадан сурап өтөлү, кайсы команда мыкты болуп алды, сиздерден упайларды күтөбүз десек, мага жооп берип коюшту. Алар кайсы команда утту деп ойлойсуздар? Биста деп койсун. Ар бир өзүнүн тургусу келет деп койду. Жакшы аракет кылышпадыбы? Рахмат деле. Албетте эки команда тең мыкты болду деп берден упай эки командага тең берилди. Кол чабуулар. Ошону менен эки эсебинде дагы да болсо тең келе жете алабыз, жеңелер. Аябай даярданып келипсиздер, Аракет кылдык. Оюнду уланталыбы? Уланталы. Кийинки оюнубуз болсо, Алло доски деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр балким сизге биз байланышка чыгып калышыбыз мүмкүн. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Алло доске оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу жеңелер, оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр бизге экранга суроо чыгат. 3 варианты менен. Бирөөсү туура жооп. Бул жерде сиздер жооп бербейсиздер. Сиздер кимдир бирөөгө байланышка чыгып, ошол адамдан сурашыңар керек. Ал адам жооп бериш керек. Болгону ал алгандан кийин 30 секунд эле убакыт беребиз. Суроону окуп берип, жообун алып калганга эч сиздер керек. Эфирде экениңиздерди дароо эскертип коюңуздар, Болгону бизде бир шарт бар.
эки команда бири-бирине тамга айтат, ошол тамгадан башталган адамга байланышка чыгыш керек. Хорошо. Так, жогоруда биз кызгалдактар баштаган, азыр сиздерден баштайбыз. Аккуулар командасы. Анда кызгалдактар аккууларга бир тамга айтып коюңуздар. Кайсы тамга? Кайсы тамгадан деге? К тамгадан. Экөөбүздүкү деген окшош экен, бир кыга чалгылады анда. Жолдошторуңуздардын аттары Башта деп койгондо. Өзгөчө экен го. Улуулата чалып койгула. Чала берейин? Ооба, чалыңыз, үнүн чыгарып, микрофонго жакын кармалсаңыз телефонго. Бизге суроonu чыгарып берип коюңуздар. Мен эфирдемин деп айтып койгула. Алло. Кайрат, мен эфирдемин. Мен сага суроо берем азыр, короче. Дүйнөлүк океандагы эң туздуу деңизди атаңыз. Кара деңиз, сары деңиз, кызыл деңиз. Эң туздуусун аташ керек болуп ошондо, Ооба, батыраак. Кара деңиз. Кара деңиз болуш керек. Хорошо, Кара рахмат. деңиз биздин аты. мына ушундай жооп ала алдык. Дүйнөлүк океандагы эң туздуу деңизди атаңыз. Кара деңиз, сары деңиз, кызыл деңиз. Карасы болуш керек да. Кара деңиз деп жооп берди, бирок туура эмес болуп калды. Кызыл деңиз болчу экен, бул жерде В варианты туура болчу. Мына ушундай. Кызыл деңизди билбейт да просто. География Кара менен эле. Сары да бар болчу. сары, кара, кызыл деп эле. Аны эмесе, кийинки командага кезек берели. Келиңиз. Сиздерден Бизге айтчаң. бул жак тамга Тамга айтыңыздар, берип бул да, жак байланышка чыксын. Берели же Р берели. Буларга. Деп санатсырап коесуң. Рыга эле деп. Буларда жолдоштордун аттары башталгандан бери. Адам мүмкүндө рыга туура келип калбадыбы? Давай сен жолдошуң Ринатта деп качат. Анда үйүнүн чыгарыңыз. Микрофонго жакын келиңиз. Бизге суроону чыгарып берип коюңуздарчы. Хризантема. Микрофонго жакын кармалыңыз. Алло, Ринат. Мен Халва шоуда отурам. Азыр суроо берем. Ошонун вариантын таап бергенге жардам бересиңби? Кайсы гүл дагы эле Япониянын жана күндүн символу болуп эсептелет? Хризантема, Хризантема. хризантема, сакура, Б. сакура, В. ромашка. Кайсы гүл дагы эле Япониянын жана күндүн символу болуп эсептелет? А. Хризантема, Б. Сакура, В. Ромашка. Сакура. Сакура? Болуш керек го. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Мына ушундай жооп ала алдык, Сакура деп жооп берди, Б варианты деп. Кайсы гүл дагы эле Япониянын жана күндүн символу болуп эсептелинет? Хризантема, сакура, ромашка. Б вариантын сакура деп жооп берди. Бирок тилекке каршы туура эмес болуп калды. Бул хризантема болчу. Мен айтайын дедим эле. Сакура эмеспи? Эмнеге? Мен да сакура Негизи дедим. дароо эле Японияны элестеткенде биринчи очередь. Эми логикага точнее да, не сакура да Японияда. Жок, эми бизге. Япониянын жана күндүн символу катары. Күйөөлөрү билбейт экен. Ошон менен бул оюнда эки команданын тең байланышкан адамдары туура эмес жооп берди. Эки командага тең упай берилбейт. Ошон менен 2-2 эсебинде эле калды. Аны эмесе кийинки оюнубузга кезек бере берели. Калпы чымбы деп аталат. Калпы чымбы оюнунун шартын түшүндүрө кетели. Жеңелер менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Экинчи командага көрсөтпөйсүздөр эмне жазуу ичинде бар экенин. Ошол жазууга жараша сиздер бир окуя айтып беришиңиздер керек. Калпы деген келсе калп бир окуя айтасыздар, чым деп келсе чын бир окуя айтасыздар. Окуяны айтып бүткөндөн кийин
экинчи командага суроо бересиздер. Бул окуя калпы, чынбы деп. Экинчи команда табыш керек. Булар калп айтты же чын айтты деген сыяктуу. Ошону эң нечкиси баягы экинчи команда таап албагандай кылып айтып бергенге аракет кылыңыздар. Правдоподобный кылып дечү эле. Түшүндүңүздөрбү, э? Ана эмесе баштай берели. Келиңиздер. Бир карточка алыңыздар. Жогоруда аккулар баштаган болчу, азыр кызгалдактар сиздерден баштайбыз. Кызгалдактардан, э? Карточканы көрүп алдыңыздар, э? Кемиңиздер окуя айтасыз? Мен кичинекей чагымда көчөдөн кетип баратып, көзүмө бир нерсе көрүнгөн да. Мен аны чын эле көргөм да. Анан кийин ошого тапчандын үстүндө отурат го. Ошол жерде бир апа отурганда, ак жоолукчан намаз окуп отурганда, анан мен анын астынан өтүп кетпейин деп, айланып аркасынан өтүп, анан барып карасам, ал эже жок экен. Көрсөм мен көзүмө көрүнүп кетиптир да. Анан мен нары ойлонуп, бери ойлонуп, коркуп, жүрөгүм түшүп, ал нерсени даже эстегим да келбейт да. Калп. Бул окуя калппы, чынбы? Чынбы. Негизи ошондо жеңем любой мондай нерсени айтып аткандачы, могу өзүңдү карап тике айтат да, калп айтып атканда биякты карап, мынтип калп айтат. Менин оюмча калп эле. Насколько я ее хорошо знаю. А балким актердук чеберчиликти ойнотуп аткандыр. Мен ал жагын караган жокмун, бирок менин оюмча калп. Калп деп ойлоп атам. Мындай такалып, ойлонуп, анан айтат. Калп. Качкаңыздар көрсөтүп коюңуздар. Бул калп экен. Мен айтсам болмок экен, чында мен өзүм образдай. Эки киши айтса болбойбу? Жок, бир Викторияны кичине, сен кичинекей чагың болсо мен кантип кошуланам? Келин болуп келем. Жок, сиз может өзгөчө, бияк өзүнчө бир нерсе айтса болбой калабы? Келин болуп келем айтсаң. Келиңиздер, анда азыр биз аккулар командасына кезек берели. Сиздерден ким айтат? Бизде негизи чыны деле калпы деле көп эле болгон да, койсуң. Ошондо азыр ойлонобу да. Бол эми айтчы. Мен кичинекей чагымда, например, ала кетсек, ошондо кичинекей чакта историялар аябай эле көп болчу да. Эшикке чыгып, например, көп ойночубуз биздин убакытта, ошол эле убакытта мен кичинекей чагымда аябай эркек балага окшош болчу экенмин. Топ аябай көп теп ойночу экенмин. Ата-энем даже бул эркек болуп калса болобу деп ушундай эме кылчубу. Топту көп ойногонум чынбы же калппы, же мен ошончолук эле назикменби? Чын. Жок, бул ошондо топту көп ойночумунбу, ошо калппы же чынбы деген суроо берип атат, э? Эмне эркектей болуп. Эркек мүнөзбү, ошол жактан эле калыптанып калганбы же азыр эле ушундай болуп калганбы дегеним да. Ошол окуясы калппы, чынбы? Мисалы ата-энесинин айтуусу дагы. Кандай деп эсептейсиз? Эркек дагы деги эркек дейт. Эми биз буну билебиз да, анан Может, биотенин өзгөрүп кетти. чын эле булардын үй бүлөсүндө эркек бала жок да, балким апасы эркек бала эңсегендир. Мунуку мындай чында болуп кетип атат да, анан кандай дейсиз? Кеңеш. Чын деп кое беречи. Шаасындырбай атат. Мен калп деп ойлоп атам. Сизчи? Калппан сен сага кошуланчы. Акыркы жообуңуздар Калп. калп. Карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Ура! Чынында эле эркек мүнөз болчусуз, э? Мүнөз болчумун дагы ошол боюнча ишенип баратамдар. Жакшы ойлогомда да койсуң. Топ деп ойногондо көчөдөн топ мага келбей калса эле сразу дарып папа деп кыйкырчумда топту баары таштап салып каччу да. Анткени чыгып мага алып берип койчу да. Мына ошентип бул жак таптырбай кетти. Сиздердикин таап алышты, э?
Ошону менен бул калпы шымбы оюнундагы упайды биз Аккуулар командасына беребиз. Ошону менен 3-2 эсебинде Аккуулар командасы азыр алдыга чыкты. Аны эмесе биз кийинки оюнубузга кезек берер эле. Бул оозумдан окуу деп аталат. Оозумдан окуу оюнуна азыр бизде Аккуулар командасы келди. Айпери жеңебиз наушник жыргап отурат, бийлеп атат. Ал эми азыр Айза жеңе айтып берсе. Да бир жолу түшүндүрө кетейин, экранга ар кандай сөздөр чыгат. Мына ошол сөздөрдү айтып бересиз. Кол менен жаңсаганга болбойт, мимика жест менен айтканга болбойт, оозуңуз менен гана айтасыз. Буга да убакыт берилет, батыраак таап өткөнгө аракет кылыңыздар, Ана даярсыздарбы? Даярбыз. Баштадык. Биринчи сөз. Ба, дал. Папа. Ба, дал. Ба, дал. Пактан. Папы. Пальмы. Кийинкиси. Бука. Бука. Будай. Буа. Буа. Бука. Кийинкиси. Кийинкиси. Ай, bunu вообще копать. Ой, бүттү. Калды бак. Сиз алмашабай. Уақыт бүтті, отырып тұрыңыздар, жеңелер отырып тұрыңыздар. Мына ошентип оюн соңуна келип калды. Оозумда да окуу оюну азыр Аккуулар командасы менен жыйынтыкталды. Азырынча бир дагы сөз табылган жок. Ар кандай сөздөр чыкты. Ал эми азыр болсо Кызгалдактар командасы ойнойт. Бизден алыстабай туруңуздар. Оозумдан окуу оюнуна азыр Кызгалдактар командасы келди. Оюн түшүнүктүү болуш керек, жеңе. Анда даярсыздарбы? Баштадык. Биринчи сөз. Үнүңүздү чыгарыңыз. Алмаз. Бан. Алма. Айбан. 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 Өткөрөрүңүз. Кийинкиси. Кепка. Кемпир. Кепка. Көрсөткөнгө болбойт. Кийинкиси. Байпак. Басанош. Байпак. Барма. Байпак. Көрсөтпө жеңе. Байпак. Көрсөткөнгө болбойт. Барма. Байпак. 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 Кийинкиси. Тери. Кол. Тери. Сепичка. Тери. Саат. Тери. Да. Ой, молодец. Жеңимдер мынтип подсказка берип атпайбы? Апельсин. Апельсин. Тура. Лой. Ой. Лой. 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 Тура. Тура. Убакыт бүттү.
Мына ошентип аягында келип калды. Болушунча тапканга аракет кылышты. Озундан окуу оюнунда кызгалдактар командасы 4 сөздү туура таап алышты. Кол чабуулар. Ал эми акуулар командасынан бир сөз табылган эмес. Ошону менен бул озундан окуу оюнунда биз кызгалдактар командасына бир упай бердик. Кол чабуулар. Биз болсо жалпы жыйынтыкты бир аздан кийин чыгарабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Аны эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, жалпы жыйынтыкка келип карай турган болсок, жогоруда биз 3-2 эсебинде болчубуз. Азыр кызгалдактарга бир упай бергенибиз менен 3-3 эсебинде тең чыга келдик. Бүгүнкү Халва шоу программасынын оюндары жактыбы сиздерге? Маанай көтөрүлдү. Анда биздин көрүүчүлөрдүн да маанайы көтөрүлдү болуш керек. Бүгүнкү эфирде, урматтуу теле көрүүчүлөр, жалпы 3-3 эсебинде тең чыккандыгыбыз үчүн эки команда тең жеңүүчү боло алды. Келиңиздер, кол чаап өзүбүздө азаматсыз деп коелу, Азаматсыздар дейли, биринен бири кем калышпаган жеңилер экен. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Мына ушундай иллюзионго чакыруу сертификаттарын ыйгарабыз баардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз жана келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Кол чаап коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кызгалдактар командасында Азиза Изабекова жана Рахат Кулмурзаевалар болду. Кол чабуулар. Ал эми акуулар командасында Айпери Эсенбаева жана Азиза Канатбековалар болду. Кол чабуулар. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Келгендериңиздер үчүн ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Мына теле көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.